элим, кыргыз журтум. Мындан 10 күнбү, бир жума мурунбу ушул эң алыскы Токтогул районунун өзгөрүш деген айыл аймагында, Чоңко деген айылда ушул жерде моундай кичинекей чыт курсак балдар футбол ойноп атканын сөткө тартылып, анан соц тармактарга таралды да. Мен ошону көзүм менен көрүп, Акыл Өрсөнбековичке маалыматты бергенден кийин, Акыл Өрсөнбекович кечегини Баткенге иш сапар менен барганда айтты: "Балам, Баткенден келатканда ушул айылга кирип, ошол айылдын жашоо шартын менен таанышып, мектебин ошол чыт курсак балдарга жолукка кел" деген үчүн мен атайын бурулдум. Мен өзүмдүн көзүм менен көрдүм. Могул топ, соц тармактагы топ. Топозун терсен жагы. Менин кичинекей бала. Мына могул ошол топта. Бул азыркы топ. Кудай буйрса ушул топту мен атайын ала келдим. Ушул бала жакшы окуп, футболист болсун деген нерсе менен алып келдим. Кудай буйрса, мына 30 жылдан бери бүтпөй аткан нерселер бүтүп атат. Ажол Садыр Нуркожоевич келгенден баштап көп нерселер жазалып атат. Аны эл карапайым эл өзү жоон термен сезип атат. Өзү менен көрүп атат. Не дейбиз? Кудай буйрса мен азыр келип баардык мектептин ички эмеси менен тааныштым. Кудай буйрса Садыр Нуркожоевич энеге буйрса ушул сиздердин айткан сөздү туура жана так маалымат жеткизем. Жана Акыл Өрсөнбековичке туура жана так маалымат жеткизем дагы. Кудай буйрса мен ойлоп атам, бул ушул бойдон калбайт болуш керек деп атам. Заманбап мектеп курулат. Дагы жолу ушул атайын ушул балага алып келдим эле, ушуну жана директорго айттым, дагы бир жолу кел. Дагы тапшырайын, молодец, жакшы бала болду, жакшы оку. Анан дагы бир жолу айтып коеюн, ушул баланы мен өзүм шепке алып атам. Жазбы, күзбү, кышпы кийимдерин Кудай таалам канчама өмүр жаш берсе, ошончо жашта мен ушул баланы көзөмөн калам. Муну багып аткан мына энекем. Ушул энекеме терең ыраазычылык өмүрүңүз болсун. Кудай таалам жашооңузду жакшы жагынан бере берсин. Ушул баланы тарбиялап аткан сизге терең ыраазычылык апа. Мындан кийин колдон келген жардамды беребиз. Акыл Өрсөнбекович да жардам берет, Садыр Нуркожоевич да жардам берет. Анан мына атайын айыл өкмөттү чакыргам, атайын төрагаларды чакыргам, мына депутаттар келип турат, директор мына карапайым элдер баарыңыздар турасыздар. Кудай буйрса кыргыз мамлекети акырындык менен оңолот. Оңолуп келатат мына. Садыр Нуркожоевич, Акыл Өрсөнбекович эки адам экен, 7 миллионго жетишпейт экен. Ошон үчүн мага окшогон кеңешчилери ар бир өрөөндү, ар бир республиканы, ар бир областты кыдырып, туура жана так маалыматты жеткизип атабыз. Кудай буйрса ушул жерде эң алыскы районда, эң алыскы тоонун түбүндөгү өтө алыскы жашап аткан оор кырдаалда жашап аткан сиздерге терең ыраазычылык. Садыр Нуркожоевичтин атынан, Акыл Өрсөнбековичтин атынан сиздерге терең таазим. Ушуну баары 67-чи футболдун эме экен. Заманбап болот. Анан сиздердин айткан сөздү туура жана так маалыматты Акыл Өрсөнбековичке жеткизем жана кайрылууңуздарды Садыр Нуркожоевичтин помощниктерине, советтерине жеткизип берем. Каныбек Иманалиевке мен Капашевичке өзүм, министрге өзүмдүн колум менен сиздердин аманатты тапшырам. Не дейбиз ошол? Кудай буйрса апаларга өмүр берсин, байкелерге өмүр берсин, мону чыт курсак балдарга өмүрүн берекесин берсин, жакшы окушсун. Бирок дагы бир жолу айтып кетет элем, ушул жердин директоруна, ошол мектептин жааматына терең ыраазычылык.